Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер. Токтогожоев атындагы Көксай орто мектебинин мугалими Бейшенова Салтанат. Урматтуу ата-энелер, менин сиздерге кайрылуум. Мына 4-чейрек дагы босого аттап кирип келди. Бул чейректе биз аралыктан окутууну баштаганы турабыз. Биз буга чейин балдарга телефон зыян деп айтып келсек, эми телефон зарылдыгы менен билим алганы турушат. Сиздерден сураныч аралыктан окутууга балдарга жардам бериңиздер. Теле берүү аркылуу өтүлгөн сабактарды көрүүгө дагы мүмкүнчүлүк түзүп бериңиздер. Мугалим куш сыяктуу, ал эми куштун 2 канаты бар эмеспи? Куш 2 канаты менен бийиктикке көтөрүлөт. Ошол куштун бир канаты ата-эне, бир канаты мугалим. Мугалим менен ата-эне бирге иш алып барса, билим алган балдарыбыздын жаркын келечеги кең болот. Баланын ийгилиги ата-эне үчүн эң маанилүү. Урматтуу ата-энелер, учурдагы катаал жагдайга жараша акыркы 1-2 ай ичинде билим берүү системасында иштеген адистерибиз менен окуучуларыбыздын турмушунда эбегейсиз чоң өзгөрүү болуп жатат. Учурда ойлонбостон эртең менен туруп кийинип, мектепке жөнөйм деген балдарыбыз эми компьютер жана техниканын ар түрлөрүнүн жардам менен окутканы даярданып жүрүшөт. Мен техникадан алысмын. Жада калса техникасыз эле эң жакшы сабак берем деген мыкты эжеке агайларыбыз дагы шартка көнүп, бир нерсе үйрөнүүнүн, программалардын үстүндө иштөөдө. Кыска мөөнөттүн ичинде дистанттык окутуу деген сөз менен бирге онлайн окутуу, Zoom, Telegram деген сөздөр мугалимдердин күндөлүк колдонгон сөздөрүнө эле эмес, алардын учурдагы көйгөйлөрдү чечүүчү куралы болуп жатат. Урматтуу ата-энелер, менин сиздерге кайрылуум. Келиңиздер, мугалимдер менен биргеликте балдардын эртеңки жаркын келечегине жол көрсөтүп, шарт түзүп берели. Сиздерди терең урматтап, кыргыз тили сабагынын мугалими Бейшенова Салтанат. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.